Урматтуу достор, мен кайрадан түз эфирдемин. Азыр деген Кубанычбек Сатинжевич Исабеков агайдын иш бөлмөсүндө отурабыз. Мен ушунча келдим, мында бир аз мүнөт мурунураак Кубанычбек агай мурунку бийлик, убактылуу өкмөт, Кумтөр боюнча анча-мынча токтоло кетти. Мен ушул атайын келгенге жараша дагы бир түз эфир уюштурууну туура көрдүм. Суранып атам агайдан. Кумтөр боюнча Кубанычбек Сатинжевич Исабеков агайдан башка эң жакшы билген адам Кыргызстанда жок болуш керек деп эсептейм. Анткени деген ошол агай сиз ушу 50ден ашык сот процессти сотко берген экенсиз, 50 жолдон ашык сотко берген экенсиз. Ошол сот процесстеринин, сот иштеринин көпчүлүгүн жеңип, көптөгөн миллиондорду мамлекеттик бюджетке төккөн адам катары мен сизди сыйлайм, урматтайм. Анан ошол Кумтөр боюнча 33-чү комиссия түзүлүп атат деп бир жолу айткансыз да, 33-чү жолу комиссия түзүлүп атат Кумтөр боюнча. Буга чейинки түзүлгөн комиссиялардын жыйынтыгы жок, элдин алдына отчет берилбей, эмне болуп бүткөн белгисиз, комиссиянын мүчөлөрү алчуусун алып, ошол боюнча эч кандай бир жыйынтыкка келишкен жок окшойт. Ошондуктан эч бир буга чейинки президенттер дагы, өкмөттөр дагы, премьер-министрлер дагы Кумтөр боюнча түзүлгөн комиссиялардын жыйынтыгын чыгарып, бир кандай десем, чечкиндүү бир кадамдарга бара алышкан жок да. Кумтөр канчалык биздин алтынды чыгарып кеткенин улантып эле келаткан, эми азыр ушул учурдагы кырдаал боюнча. Буга чейинки президенттердин, премьер-министрлердин жасаган жумуштарын, түзүп койгон системаны, Кумтөр маселеси боюнча түзүп койгон системаны азыркы бийлик сындыра алдыбы агай? Системаны. Ошолду айтып берейин. Негизи жер байлыгы, бул аба, жер, суу, Кыргызстан территориясында бүткүл байлык мамлекетке элге таандык деп сөз жазып. Анан Кыргыз мамлекети эл аралык экономикалык хартиянын мүчөсү. Ал жерде жазылып турат, Кыргыз өкмөтү мисалы бул Кумтөр боюнча ошо чет элдик болобу, кимиси болот, андан сураганга, отчет алганга, талап кылганга, контроль жүргүзгөнгө ал тургай мыйзамдар бузулуп атса, экологиясына, адамдын ден соолугуна, келечегине зыян келе турган болуп атса, бул таштырганга акысы бар деп тур. Эл аралык хартия боюнча да, биздин конституция боюнча да. Бирок ошол маалда жоопкерчилик дагы жазылган биздин конституцияда, биз компенсация төлөп калышыбыз мүмкүн да. Эгерде ошону буза турган болсо. Туура эмес чечилип кала турган болсо. Анан даярдыгы жок, биз ууп таштырып алып эле анан курсагыбызды тырмаган, биз алып алдык деген жерден тоңкасы фабрика, хвостохрящанын бирөөнү агызып ийсе, коопсуздук жагы эмне болот, нарын суусуна барса ал тигинче эле Кыргызстанды эмес аралап, Өзбекстан, Казакстанга чейин барат. Бул катастрофа болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн биздин мамлекеттин рызкысына жаралган Кумтөр мамлекетке иштеш керек. Бул Кумтөр боюнча жана дагы бир эжеке айтып калды, көптү билген киши бул китеп жазса болот эле депчи. Мен мисалы 7 китептин автору болом. Ал миграция темасында дагы 2 илимий монографиянын азыр 3-сүсү да чыккан турат. Андан сырткары бул Кумтөр боюнча дагы биринчиси кыргызча чыкты эле, андан кийин орусчасы чыккан. Азыр мына Кумтөр акталбаган үмүттөр деген китеби чыккан. Китеп чыгарган бул март айында ошо 2020. Эми азыр орусчасы да бир айдын ичинде даяр болуп калат, анын орусчасы чыгат. Анан ушул эле жогорку кеңештин илимий изилдөөлөрү жасап, тарыхый китебин чыгардым эле 3 тилде. Искусство жагынан мисалы 9-7 жылдызы деген китептер чыгарган. Михаил Шухунзу жөнүндө китеп чыгарган. Ушундай 7 китеп чыгарды деген. Мен бул иштерди уланта берем. Анан эми бул Кумтөрдүн тарыхы бул орусча айтканда печальный тарых, мышыгы ыйлай турган тарых. Кумтөрдүкү бул коррупциялашкан аябай афера проект болуп калды. Тилекке каршы мамлекеттин рызкысына жаралган нерсе бир кучканын рызкысына жаралгандай болуп кетпеди. Ошол эле эл аралык аферага айланып кетти да. Анан эми ошонун бардык жагынан чечкиндүүлүк кылып аткан азыр бул Садыр Жапаров болду. Баягы сырткы башкармалыкты алып келипчи. Бирок эми жыйынтыгы ушу жакшылык менен бүтсө жакшы.
Анан баары мыйзам чегинде болуш керек. Ушул мисалы жеси комиссияда айтып атасыз, комиссиялар көп түзүлгөн. Жеси негизи өкмөт башчысы менен президент жейт, ачыгын айтканда. Бирөө кол коет, өкмөт башчы, ал президентсиз баш экөөбүз кол кое албайт. Мисалы бул Кумтөрдү деле карап көрсөңүз, эмне үчүн ошол Россиянын Номус банк аркылуу сатылып келген? Акаевдин убагында, Акиевдин убагында, Атамбаевдин убагында, Отунбаевдин убагында Жээнбеков келип туруп, Москванын бир банкы аркылуу сатылып атат. Кыргыздын алтыны менен күмүш. Эмне үчүн башка мамлекеттин бир банк аркылуу да? Себеби ал жерде пайызы болуп атат да. Кызыкчылыгы бар да. Эмне үчүн биздин Кыргызстандын улуттук банкы эмес? Негизи муну өкмөт чечет. Жок, кеңеш чечпейт, өкмөттүн иши түзүлөт. Демек, бир кызыктар бар да. Ошон үчүн мен бул жерден айткым келет, саясатташтырып, жанагы тергөөгө түшкөн кишилер саясатташтырып атпайбы? Мен да май айында суракка чакырышкан. Баргам. ГКМБнын тергөөчүсү, 2 оперативдик кызматкери дагы. Андан мурун деле башкы прокуратура Атамбаевдин убагында 2 жолу иш козголуп, 2 жолу аяйлап мени жүргөн башактачы. Өрттөнүп кеткенде менден документтөрдү алышкан, 665 нускасын. Менде копиялар турат. Бирөөлөр өрттөп койду башкы прокуратура. Анан баары эле ыраазы болгон жакшы. Анан мен билгенимди, түшүнгөнүмдү баарын айтып берем мен. Көргөзүп берем. Себеби бул мамлекетке таандык. Тоо гени, Кумтөрдүн генинде сиздин үлүшүңүз бар, биздики да бар, бала бакырабыздыкы да бар. Эмне үчүн бул кыргыздын элинин рызкысын бирөөлөр жеши керек, жатышы керек? Күнөөлүү адамдарды сөз жоопко тартыш керек, жегиштерди. Себеби анан ал, конечно, бул тиги өкмөт чечет, өкмөт башчысы кол койгон иш. Анан ал президент кол койду. Бул жерден Садыр Жапаров чечкиндүүлүк кылды, сырткы башкармакты алып келди. Ошол маалда бул жогорку кеңеш, самапальный жогорку кеңеш, самапальный комиссия түзүп койду мамлекеттик дегенде. Мен муну сунуштар элем, азырчы дүйнөлүк биржалык баа менен алтыны сатылышы керек. Кыргызстандын аласасы азыр мына 5 миллиарддан ашык аласаны Октябрь айынын соту чечими чыгарган. Тигилер шаардык сотко бере алган жок. Ошол маалда Нью-Йорктун сотуна берип, Американын Кумтөр Голд компания менен Кумтөр оперейтинг компаниянын мүлкүнө эч ким тийгенде акысы жок деген чечимди кыргыз өкмөтүнө каршы чыгартып алды. Кумтөр Голд компания бул Кумтөрдүн алтынын добывать этип аткандан кийин алтынды силер деген өзүңөр билгендей акыңар жок деген чечим чыгып калды. Нью-Йоркто. Демек, бул самапальный комиссия азыр баса бербей, тарап кетпей. Төрагасы эле алмаштырылды. Төрагасы Акылбек Жапаров өкмөт башчысынын орун басары каржы министри болуп кетти. Анын ордуна бир депутатты койушту. Мен ал кишини тааныбайт экем. Мен өзүм сунушумда айткам, керек болсо тиги бул Мехметхан Шеримкуловду коюшса жакшы болмок. Аксакал киши, акыл эстүү, ошол легендарлуу парламент биринчи баштап, Турдак Мусубалевдер баштаган комиссия иштебеди беле. Ошол эле тиги Кубанычбек Идинов, доктор экономический наука, азыр деле көзү түрү ошол депутат болчусулар. Ушул кишилер дагы азыр ушул тартса жакшы болмок. Ошол эле Сарыбаевди бул чогуу экономисттердин бири. Кубат Осмонбетов мына геолог, профессор киши, ошолор аныктаган алтындардычы. Эми ушул жерде менин эле инилерим Ибраевдер жүрөт. Комиссиянын мүчөлөрү болуп. Тарын Согош өзү билсин, Кумтөрдү түшүнөбү ошол кишилерчи. Дагы бир депутат кыйкырып атат, нота жазып койбойбу деп. Нота эмне экенин да билбеген кишилер бар экен да. Анан кыйкырып өкүрүп менен болбойт. Ошолор деген азыркы президентке акыл эсин, сунушун, жыйынтыгын, проектисин алып келип бериш керек да жакында. Булар эми 2 айга кетти. Кайра келеби же келбейби? Кайра шайлоо болобу? Комиссия иштеп бериш керек эле да. Комиссия азыр бир төрага келди. Анын дагы мен интервьюлөрүн кардым, чаржайт интервьюлөрү бар экен. Бир жактуу эмес, мындай тескери бири-бирине каршы билген ой пикирлерин билдирген интервьюлөр бар экен. Мен ал кишине доо кетиргим келбейт, мен ал кишини тааныбагандан кийин. Эми анын төрагасы болуптур, бирок ушул составын өзгөртүш керек эле да. Көз карандаш адамдарды. Мисалы жанагы конституциялык реформага кимди алып келбедиби? Бөрүбашевдичи, доктор юридикалык. Ал киши жакшы алып барды да. Ушундай көз карандысыз кишилерди алып барсачы. Бөлтүрүк, теңиз бөлтүрүк деген ал
өзүн өзү билип эле алтын саткандай да акысы жок да. Себеби ал тиги канадалыктардын келишимди бүгүнкү күндө эч ким ат менен кылган жок. Ошонун негизинде эл аралык сот карап кылат азырчы. Ошон үчүн мисалы дүйнөлүк биржанын баасы менен сатылыш керек эле алтындарды алчы. Анан эми ким сатып атат? Кайсы банк аркылуу сатылып атат? Бул коомчулук билбей атат азырчы. Канча алтын казылып алынды? Эмне үчүн бул 15 эле тонна болуп калат? Мисалы жылда 17,5-18 тоннага чыгып атса. Анан күмүшү кайда? Башка металлдар кайда? Ал жерде деген 100дөн 150ден ашык тоннадан ашык күмүш мына 2009 жылдан бери алынган. Ал күмүштү кыргыз алтын сатып атат да. Сатып аткан. Кайда ошонун 200 тонна сатса 2 тиын бюджетке түшкөн жок да. Ушул маселелер журтчулукка ачык болбосо, туңгуюктун арты, жабык эшиктин арты жабык кала берет дагы, кийин ызычуу болот. Садыр Жапаров инебиз президент болуп ушу Кумтөрдүн артынан келди. Кайра Кумтөрдүн артынан жаманаттуу болуп кубалап кеткени мен каалабайт элем да. Ошон үчүн бул ген коронавирустай башка гендерге тарап, оорусу жугуп аткандан кийин муну деген жакшылап чечиш керек. Мыйзам чегинде чечиш керек. Ал жерде иштегендер да жумушсуз калбашы керек. Коопсуздук жагы болушу керек. Мамлекеттин менчигине алынган жок бүгүнкү күндө. Болгону убактылуу башкармачылык киргизилди. Себеби алардын жетекчилери өздөрү качып кеткен да. Анан анын башкасы жок, эчтекеси жок калабы. Бирок убактылуу кирген адам дагы, ал кишинин дагы мен жакшы билбейт экенмин, бирок жасап аткан кадамдары колдоого да арзыйт бир чети, а бир чети тиги суроолор да пайда болуп атат. Андан кийин бул мындай кете берсек, мыйзам бузуулар менен кетип калган болсо, анда эртең мамлекеттин жоопкерчилиги каралып, чектелип калса дагы эмне болот? Биздин дагы 77 миллион 401 миң 678 дана акциябыз бар. Алардын да баасы түшүп калды мисалы. Анан Кыргызстандын бул Кумтөр артынан сатылып алынган, ошол Монголияда мен мурунда айттым эле, Монголияда, Россиянын Тыва республикасында, Турцияда жана Канадада алтын гендер сатылып алынган. Биз ошолордон курга албайбыз бул. Анан бул чет элдин соттору деген дагы укугу бар да. Биз деген ошо Кыргызстанда ошо уюмдардын мүчөсү болобуз. Анан ал соттордун чечимин аткарууга мажбур болуп калабыз. Анда биздин чет жакта дагы менчиктерибиз бар, эсеп кысап счетторубуз бар. Кыргызстандын байлыктары бар. Мисалы элчиликтин имараттары бар, алардын баарынан курга алабызбы? Эсеп кысап счеттору бар, тышкы иштер министрликтеринин посольстволорунда. Техника, машина, мебель имараттары бар. Анын баарын арестовать кылса кандай болот? Анан биз басмачы мамлекет болгондон кийин мыйзам чегинде барышыбыз керек. Бул Кумтөр боюнча мына мен биринде учуп келдим эртең менен, 1-июлда. 9:30 мен сотто болдум. Жанагы 16.330 гектар жөнүндө эмне үчүн өкмөт тендери жок, жөнүндө берип салган. Концессиялык салгы келишимдин негизинде, анан 2009-жылы ошол бийлик деген ит кылган, ошол жогорку кеңеш ит кылган дейт. Концессионный соглашение бекитилген эмес. Ал тиги келишим апрелде бекитилген, 24 апрелде жогорку кеңеште каралыпчы. 2009-жылда. А бул концессиялык соглашение июнда кол коюшуптур да. Июнда. Ал деген жогорку кеңеште бекитилген эмес. Бул башка келишим. Өкмөт ошону таба албай атат 3 айдан бери. Жок. Кандай эмненин негизинде 16.330 гектар жер берилди? Кызыл китепке берилген. Дүйнөлүк жерде өспөгөн өсүмдүктөр өсө турган өтө аз сейрек кездешкен жаныбарлар жашай турган жер. Анан Жетөгүз районунун Нырдык Липинка Жетөгүз айыл өкмөттөрүнүн жерлери кеткен. Анан ошонун бир тыйын төлөтпөй туруп, жер салыгын эч ким атпай калган эмес мисалы. Упущенный выгода деген бар ал жердечи. Айыл өкмөт жерин айыл өкмөтүн төлөп бериш керек болчу да. Эмнеге төлөнбөйт? Кыргызстандын бюджети азыр аксап турса, эмне үчүн ошо кызыл китеп тигилген жерде булар талкалап туруп алып койгон? Мен ошон үчүн жаным күйүп, канча кайрылып жазсам ошону бир карап койгон жок да. Бул өкмөт так мага жооп бербей койбоду. Абылгазиев берип салган өткөн жылы. Конституциялык келишим негизде. Конституциялык келишим деп коет бул. Айланан өкмөттүн өзүндө эң башында турган аткаруу бийлигин келишими табылбай атса, кайда барабыз? Мына ошол соттун чечими карай албай атат сот. Дагы 27-июлга жылдырып салды.
Себеби ал келишимди таппай жатты. Кумтөр тараптан кандай жооп болду ага? Сот боюнча. Кумтөр тарап мен жазгам. Элдик көзөмөл кыймылынын атынан. Сизден мүчө болосуздар как раз. Мен жазгам, силер момча жерди колдонуп атасыңар, жер салыгы момчаны төлөп бергиле деп. Жооп бербей коюшту. Эмне негизинде алдыңар эле деп сурасам дагы жооп бербей койду. Анан өткөн соттун отурумунда тиги майдын аягында мен талап кылгам, кумтөрдүн өкүлүн да чакырттылар бул жерге деп. Колдонуп атабы, алар эмне үчүн төлөбөй атат. Кумтөрдүн өкүлү келди. Анан өкмөттөгү жанагы конституциялык келишим жок. Ошонун негизинде артка сылды. Улам эле жыл. Кумтөрдүн өкүлү эмне дейт агай? Ошону таап бергиле деп атабы? Бериш керек дейт, биз таанышышыбыз керек деп атат. Кумтөрдө да бир экземпляр болуш керек да. Алар жашырып атат да. Орусча айтканда лукавит. Билмексенге салып атпайт. Шылдың кылып атат да биздичи. Ойнотуп жүр. Анан бул Марипов инибизде эле тиги ошону жокко чыгарып салыш керек эле да Абылгазиевдин келишимин. Жокко чыгарыш керек эле да, эмне үчүн берип салган бул жерди? Казып ишти, жол салып ишти. Сиз даже менчик 5 соттук жериңиз болсо, ал жерге үй салыш үчүн уруксат алышыңыз керек. Кайын үчүн алар талкалай бериши керек мындай? Туура айтасыз. Өздөрү жокко чыгарбагандыктан сиз сотко бердиңиз. Ооба, жокко чыгарбадык. Анан өкмөт тендер боюнча мен өкмөттү бердим, өкмөт берип салды да. Өкмөт берип салды. Өкмөт сотко берди. Конкурс болуш керек деп закондо жазылып тур. Жагымдуу мамлекетке пайда алып келе турган болсо бир жөндө. Бирок особо охраняемый зона дегенде да закон бар. 1994 кабыл алынган, 2004 толуктоо кирген закон бар. Ал жерде деген ал болбойт, ал жерде чарба иштерин тигулары жасаган. Анда закон менен өздөштүрүп туруп анан берди. Анан тиги 3 ай өкмөттүн баары зордукка салып алып туруп эмне үчүн акысы бар эми бирөөнүн менчигин алып берип койгон үчүн. Анда тигилер жокторун төлөп бериши керек эле. Ошол айыл өкмөттөр эмне жыргап атат дейсиңерби азыр? Талаа жумушуна мына май уя албай атышат бир топ. Техникасы эчтекеси жок болуп турат. Төлөшү керек болчу да. Канадалыктарга сиз барсаңыз бир бөтөлкө сууну бекер бербейт эч ким сизге. Тиги жерде миллиондогон кубтук абыл ичип атышпайбы, жеп атышпайбы. Анан жерди айтпай эле коелук бекер. Алтын чыккан жерди ким берет бекерчи? Ошон үчүн биз өзүбүз чабалдыгыбызды көргөзүп атабыз. Ошон үчүн мен айлам кеткенден сотко бердим да. Ага эми азыр Кумтөрдөн деңиз бөлтүрүп башкарган Кумтөрдөн келип атат да өкүлчүмбү? Ооба. Бул жердеги борбордуктуги штабынан бул Ибраимов көчөсүндөгү офисинен айыл киши келди. Айтты бизге дагы биз документту таанышышыбыз керек. Бизде ал жок, өкмөт бербей атат деп. Өкмөттүн өкүлү айтат, биз таба албай атабыз деп. Канча мен айттым ал өкүлүнө дагы. Силер 1,5 ай мурун да таба албай атабыз дегенсиңер. Таба албай атсаңар кандай эмненин негизинде бердиңер эле жерди деп. Сен кирбейсиңби? Премьер-министрге кир, вице-премьерине кир, архивден сурагыла, архив өткөргөндө актыңар жок. Закон боюнча 4 жылдан кийин өткөрүш керек архивге. Бул 2020 жылы берип атпайбы Абылгазиев айнычы. Бир жыл боло элек нерсени таба албаса эси даңктен анан кайда? Шалакылык эмес, бул жерде коррупция. Жашырып атат. Аркасын тазалап койгон ошол кишилер. Ага жанагы кызыл китепке кирген сейрек кездешүүчү жаныбарлар жашаган өсүмдүктөр, ошол аймак кирип кетип атат жана 16 000 гектардын ичинде. 16.330дон 14.200 ошол кызыл китепке кирген жерлер. Ага ошо кызыл китепке кирген жерди белекке Кумтөргө берип аткан өкмөттүн юридикалык жактан кылмыштуулугунун деңгээли кандай ага? 100%. Мисалы Абылгазиев, мен муну билип калганмын, мына бул 28 январда Абылгазиевди камашты. 2020 жылы. Себеби эки маселени койду. Экөөнүн бирөө ушул 16.330 гектар. Себеби мен 2013 жылы дагы ошо тиги Атамбаевди сотко бергенде тиги бабаны жооп берип калган деп атпаймынбы, Атамбаев президент болуп деп. Себеби ушул жер боюнча чыр болгон. Ошону айтсаңыз ага, ошол жер боюнча мисалы тиги мен Атамбаевга кайрылдым да, муну Данияр Үсөнүп качып кетердин алдында эле тиги өкмөт чогушун өткөрбөй туруп, өкмөттүн токтомуна кол коюп туруп берип саптыр да. Ушул 16.330 гектар жерди. Аны мен билип калыптыр, эмненин негизинде берилди. Тиги деп анан сурооп эметсем жооп жок. Атамбаевга жазсам жооп жок. Телефон чалсам албайт, премьер-министр болуп турган кезде.
Анан заказной кат менен жибердим, уйда менен кылап баштапты. Алдыма жооп бербей койду. Жарым жыл убакыт өтүп кетти. Анан мен айласынан сотко бардым, мен жаран катарычы. Себеби жер элдин байлыгы, мамлекеттин байлыгы. Мен да жаранмын депчи. Сен мага жооп беришиң керек болчу. Жооп бербей атасың. Тетигин ат менен кылгынын, тендер менен өтүшү керек болчу. Мамлекетке кайсы жагынан жагымдуу келишим тигулар болсо ошого берсеңер болот болчу. Анын үстүнө кызыл китепке кирген жерди бергенге акыңар жок деп берген. Анан тиги Өмүрбек Бабанов юротделы жана министрлик, ТОГ министрлиги, Ак үйдүн юротделы баары каршы чыгып турду. Жок, Исабековдуку туура эмес, уну жаап салгыла деп. Бирок сот карап, сот турумунда туура деп жазган. Андан кийин мен жогорку кеңеш депутаттарына кайрылдым 16 кишиге. Көчүрмөлөрүн бердим, муну жокко чыгаргыла, өкмөттү силер башкарып атасыңар, силер парламенттик бийлик азыр депчи. Анан Бабановду чакырып кысма калганда сессияны деле ошол жакта стенограммасын көтөрсө чыгат. Ал жерде ошо Мыктыбек Абдылдаев, Мыктыбек Юсупович, Оглу Алтыбаева, Максат Сабиров, Курмантай Абдиев, ошо белги 16 депутатка таратып берген. Жылдыз Жолдошева тууларгачы. Анан ошолорду сынак алгандан Өмүрбек Бабанов жокко чыгарган. Мен эми мына суракка мен да баргам. Мен көрүп билип эле турам, мени дагы сурайт болуш керек депчи. Китептерди, материалдарды сураганда таратып өткөрүп берген башкы прокуратурага дагы, ГКНБга дагы бир азын алышты, дагы сураса берем мен. Мен саясатка айланышпайм аны. Башкаларга окшоп. Башкага окшоп жүрчү. Агай Бабанов азыр не деп атат? Мен ошол 16.000 гектар бериле турган жерди жокко чыгарганмын деп берип салган жылды. Жок, ал деген аны өзү таап, өзү иликтеп, анан өзү демилгечи болуп жокко чыгарган эмес. Ошону айтам да. Мен ошону айтып коеюн да. Себеби ал сотто мына судья Карагулова межрайон экономикалык сот карап аткан. Караган учет турумун. Менде токтомдору турат, кагаздары турат. Мен аны тергөөгө да көргөздүм. Журналисттерге да көргөздүм. КТЛден сураганда мына айланайындар, ал деген башында мен баштаган бул жерди деп. Мен да Жетөгүздөн төрөлүп өскөн киши катары. Ушу Жетөгүздүн жери кетти 3 ай өкмөттүн. Бул эмне деген жорук? Миллиондогон акча төлөнбөй калды. Мына 68 миллион сом азыр кумтөр төлөшү керек болчу ошол жерлер үчүн элечи. А кызыл китепке кирүү миллиард акчалар төлөш керек болчу. Кана ошол акчаны алыш керек эле азырчы мандардан. Бул өзүнчө жомок айланып баратпайбы? Ошон үчүн бул жерден азыр калыстык болуш үчүн биздин мамлекеттин кызыкчылыгы десек, өкмөт өзү каалап туруп делечи азырчы. Мен Ызылдашев ушу жаман бул ырай жорой менен сотко бардым. Ушул керекпи мага делечи. Мен жаран катары мен керек деп эсептейм. Мейли башым ооруйт, эмне ооруйт, мен калыстыгымды жасайм, мыйзамдуулуктун турам дагы бул жерди мамлекетке кайтарып алыш керек. Канадалыктар төлөп бериш керек акчасын. А эгер Марипов чечкиндүүлүк кылып туруп азыр ошону жокко чыгарып койсо, молодец деп болчу. Тигилерден миллиардта төлөтүп койсо, батырлыкты бериш керек деп айтып болчу. Миллиард акчаны төлөтүп атса бул жакшы да. Ооба, мамлекетке чыгат. Мамлекетке. Ошону батырлык бериш керек. Баягы документалдуу түрдө ошол жер 16.330 гектар жер контөргө өттү. Иш жүзүндө ошол жерлерде азыр эмне болуп атканын билбедиңизби агай? Ал жерге жол салып ишкен. Бир топ казуу иштерин жүргүзүп ишкен. Бир топ жанагы өсүмдүктөр талкаланган. Ал жерде дагы бир кылмыш иши козголуш керек. Мен юрист катары айтайын силерге. Мисалы 1070 гектар жерди мурунку 92-жылы алынган жердечи. Акаевдин убагында берилген салык база төлөмдөрүнөн бошотуп койгон. Эми ошол бошонгон техникаларды, күйүүчү май, башка оборудованияларды алып келип туруп бошонбогон жерге колдонуп атпайбы 16.330 гектар жерге. Ал жер деген бошонгон эмес да, алар деген тиешелүү салыкты, база төлөмдөрүн төлөш керек болчу. Дагы канча миллиардтаган акча түшөт эле. Эми ушуга 5 баштын кереги жок да. Ага төлөтүш керек болчу. Азыр деген ошол закон чегинде пенясын, штрафын баарын салыш керек да, ошону төлөтүш керек. Анан жердин налогдорун баарын төлөтүп алыш керек да, калууну аракеттеш керек. Монголияда Боро кеніндечи, Алтынай, циркуляция кылып атат. Фабрикадан чыккан суу хвостаканчыга тоң труба менен агып келип атат түбүнө. Тунган суусун үстүнөн кайра труба менен тиги фабрикага солдуруп барып, насос менен циркуляция иштеп колдонуп атат.
Buzulgan jарды тоону калыбына келтирип, чөп өстүрүп, арашене келтирип, багын тигип жапжашты кылып койду. Бизде кайда ошол жок болот? Экологияны бузбаганга жатат. Бузбаганга жатат. А бизде бузулуп, талкаланып, ойрондолуп жатат. Биз аңгек менен калабыз. Ооба. Ошон үчүн жана рекультивациянын фондду бөлтүрүктөр да азыр алып келиш керек. Англиядан бул жергечи. Анан пока бул жерден төлөп бүткөнгөчү 5,5 миллиард, 6 миллиард акчаны доллардычы. Алтынды дүйнөлүк биржанын баасы менен мыйзам чегинде сатып туруп, бюджетке кабыл алышыбыз керек, Бирок тетиги соттордо унутулбагандай болду. Биз деген уктап атат азыр өкмөтчү. Тиги мына тигилер деген Нью-Йорктун сотуна берип туруп, эл аралык сотто унутуп койду дагы, чөтө кол салып туруп, биз менен сүйлөшсүн болбосо, силердин мөңүңөр эч агыл эрип калган деп Скотт Перри деген интервью бердик. Мен ага каршы интервью бердим. Чуркадан окусаңыз болот. Ойгон айланай мырза депчи. Силер келген эриттиңер депчи. Жалаң жардыруу менен иштеп атат. Ооба. Көчкүнүн баарын жүрдүрдүңөр. Баары технологический биз мировой компания турган. Канча киши өлтүрдүңөр дедим ошол жерден. Төр боюнча тез чараларды кабыл алыш керек да, күтүп отура бербей, бизди качан чакырат сотторго деп турупчу. Өкмөт наоборот тигилерге күнөө коюп туруп, азыр өкмөт биринчи кадамдарды өкмөт жасаш керек болчу. Эмне уктап отурат өкмөтчү? Экологиялык салыктарды, төлөмдөрдү, жанагы кишилер өлгөн боюнча доолорду коюш керек болчу. Баазы тетиги салык төлөмдөрдү төлөш керек болчалар. Ошолор боюнча сотко берсе, дүйнө жүзүндө бул киши өлтүргөндөн кийинки эле жоопко тартыла турган ири жаза кодекстердин беренелеринин бири болуп эсептелет. Аны дүйнөлүк соттордо түшүнөт болчу. Биз эмне уктайбыз ошолор боюнча, наоборот тигилердин үстүнөн сотко бериш керек болчу. Бюджеттен акча бөлүп, жакшы компанияны алып туруп жасайбыз. Күтпеш керек. Бул деген күндөн күнгө күтө берген созула берсе бизге эмес болуп эсептелет. Анын үстүнө 3 айга алынган да убактылуу башкаруучу. Андан кийин эмне болот? Анан бул самапал жогорку кеңеш азыр баса берди. Алар келгенге чейин тигине мөөнөтү да бүтөт. Бөлтүрүктүн мөөнөтү да. Ооба. Ага ошо бөлтүрүк боюнча жанагы убактылуу башкаруучу болсо дагы баягы алтын боюнча сөздөрдү сүйлөп атат, иштерди аткарып атат. Анан жанагы айлык боюнча кандайдыр бир кадамдарга чечкиндүү чечимдерге барып атат. Анан баягы вакансия маселеси боюнча ачык жарыялап, конкурс жарыялап ушинтип атат да. Мыйзамдуубу ага? Вакансия боюнча мыйзамдуу. Айлыктар деген мурунку кишилер канча айлык менен кандай келишим менен иштеп атса, ошону булар деген бузганга акысы жок, бөлтүрүктүн бузганга да. Себеби мөөнөттөр да белгиленген келишимдер. Элди жумушту сыртка чыгарып салганда акысы жок алчы. Себеби анда компенсациясы төлөш керек, айлыктарды убагында төлөш керек, күйүүчү майды төлөш керек, электр энергияны төлөш керек, салыктарды төлөш керек. Азырда толгон токой өндүрүштө чоң проблемалар бар, мисалычы. Ошол эле маалда запастары жетиштүүбү? Канча убакытка жетиштүү? Акылбек Жапаров 2 жумага анан 2 айга деп аткан, уже 2 ай болуп баратат мына. Ооба. Андан кийин кайда барабыз? Ошол эле тетиктер, запчастар, тиги комплектующийлер, техникалар, мына кай жерден кайсы сыруу келип аттыр, кайсы товарлар келип аттыр, бул киши азыр параллельно келишим түзүп туруп, жана түшүп аткан акчаларды бөлдүрүп, жок дегенде 1 жылдык запасты кымдап коюш керек. Азырда кыш эртерээк келет. Суу аябай катуу болот азырда. Элдин жатаканасы эмне болот? Тамак ашы эмне болот? Коопсуздук жагы эмне болот? Мунун комплекста бул ишчи. Кыргызстандын флагманы болгон ушул Кунтөр проектisi болуп атат. Ага жана алтын боюнча. Алтын боюнча мен ачык айттым да, жана дагы кайтаар элем. Бөлтүрүк. Ачык болуш керек. Канча алтын өндүрүлгөнү. Анан эсебин ким чыгарып атат? Ал жерден алтын деген чыкпайт, доор эселе чыгат, бөлкү нанга окшошучу. Ал биздин тоген комбинатына алып келип түшөт. Кандай жол менен жеткизип келип атат? Баары тең жетип атабы же жокпу? Анан аны деген кыргыз алтын сатыш керек эле. Анан тиги Москванын банк аркылуу эмес, кайсы банк аркылуу сатылып атат азырчы? Кайсы баага сатылып атат? Бул жерде көп маселе бар. Анан эртең ызы чуу болуп ал жерде дагы барып анан эл басып алып дагы бир жамандык болуп кеткенимен калыбас элем. Ал жерде мына бул Нарын дарыясынын баштагысы Кумтөрдөн башталат. Ысык көл бул Кыргызстандын бир мети, туризм тигүү баары ысык көлдөн. Жолдун баары ошол жактан кетет.
балыкчыда базасы турат булардын. Калган автотранспорт менен ташылат. Баягы цианид төгүлгөндө да бир чыгышы болсо эмне болот депчи. Ошон үчүн кумтөрдүкү бардыгы Кыргызстандын мыйзамы менен анан жанагы келишимдерди дагы эске алып туруп, мамлекеттин аласасын алгыдай болуп чечиш керек деп эсептейм. Ачык айрым болуш керек. Агай, Кумтөр боюнча ошо Акылбек Жапаров комиссиянын жетекчиси болуп турганда корутунду чыгарды да. Ошол корутундуга мен билем сиз мындай кошумчаларды, өзүңүздүн кеңештериңизди бергенсиз. Сиздин көңүлүңүзгө жакпады окшойт корутундусу. Корутунду чыгаргандан кийин дагы комиссия неге уланды? Агай, жанагындай качып кеткендиги үчүн уланды да, чынбы? Кимдин качып кеткендиги? Баягы Кумтөрдүн жетекчилиги качып кетип атпайбы? Жок, Кумтөрдүн комиссиясынын иши ошол менен токтоп калбасын деп бул эми корутундусун чыгарды, бирок дагы 2 айга узарткан бул комиссияныкынчы. Мен билишимче жогорку кеңештин чечиминдечи. Бирок 2 айда уже 1 айдан ашып өтүп кетти мөөнөтүчү. Анан булар эми каникулга кетти. Ошон үчүн мен айтар элем, азыр бул составын комиссиянын мамлекеттик төрагасынан эмес башкаларын дагы аныктап билип, тиги төрага дагы шайландыбы, ошо баары кадырга эсабга кетсе дагы ал киши иштеш керек, шымаланып, билеген түрүп алып турупчу. Ошо иштеп бири турган кишилерди кошуш керек. Кесипкөйлөрдү, юристтерди, экономисттерди базы тармагынан жекелети кутманы эмес, башкалары да кошулуш керек да. Салыкты баарын түшүнгөн кишилерди мындай кайдыгер эмес, мамлекеттик казынага, мамлекеттин рызкысына кайтара турган чечкиндүү тажрыйбалуу кишилерди азыр комиссияга кошуш керек болчу, иштетиш керек болчу. Бир гана жетекчисин алмаштырбай, мүчөлөрүн дагы сөзсүз түрдө жаңылыш керек болчу. Ал бул жерде көп парадокс болуп калды. 2 айга деген узартылганы, жетекчисин эле алмашылды. 2 айлык мөөнөтү жарым айдан кийин бүткөн атат. Анан бүттү бул комиссия. Кандай болот? Убактысын өзгөртүш керек анда. Дагы аягы жок комиссия болуп. Анан мүчөлөрүн да өзгөртүш керек. Бул тарыхта бүтпөйт, бул быйылкы жылы бүтөрүн кудай билет, мен ушундай көзүм жетпей турат. Бүгүнкүдей кадамдар менен өкмөт менен. Наступать надо было, а не обороняться. Көзүр бизакта болот анда. Халктын бизерде турган. Биздин жерибизде болгондо. Ооба. Анан эми сиздин жанагы өлүм жазасы боюнча сурап калдыңыз эле. Да, мен өлүм жазасын киргизиш керек. Ушундай чоң мамлекетке зыян алып келген адамдарды, миллиарддарды, рызкысын балта чапкандарды, жана жаш өспүрүмдөрдү зордук зомбулук кылып аткандарга, бир нече кишини өлтүргөндөргө, чыгып алып кайра өлтүргөндөргө буларга өлүм жазасы менен тыйбасак болбойт депчи. Жаш өспүрүмдөрдү карагылачы, мектеп окуучулары 10-чу, 8-чи, 11-чи класс 7-чи окуп аткан кыздар дагы боюнда болуп калат. 5 жашар баланы мына бир жуманын ичинде өлтүрүп койду. Кандай бул эмне деген жол? Өлүм жазасы бизге кириш керек болот. Мен ошону жогорку кеңешке сунуштасам, 3 айдан кийин Арам Никитенконун колу менен мен кагаз алдым. Золушев мырзага сунуш кылдык, мына өкмөткө макулдугун сурадык дейт. Эми бул жогорку кеңештин ишин билген киши катары айтайын да. Өкмөттөн макулдугу керек, эгер ал мыйзам аткарылышына ал жактан кошумча каражат керек болсо, бюджеттен, экономикалык жагынан көз каранды боло турган мыйзам долбоорун өкмөт макулдугу керек. Бул жерде жөнү жаза кодексин өзгөртүш керек болчу. Бизде кандай мыкаачылыктар болуп атат, энесин баласын өлтүрүп, мууздап өлтүргөнү, кыйнап өлтүргөнү, групповой өлтүргөнү, бир киши эмес, 2-3 өлтүргөндөр болуп атпайбы? Атасы зордукту ансын. Ошолорду кичине тескеш керек эле да, жоопкерчилик болбосо деген бул канчалык кылмышкерлик жазасын албаса, ал кылмышкерлик дагы кылмышкерликти жаратат, дагы кылмышты жаратат. Преступление будет порождать следующее преступление, если не понесет ответственность. Анан мисалы балдардын омбудсмендиги кириш керек болуп турат. Өтө маанилүү. Конституцияда жазылгандан кийин азыр деген президенттин алдында ошондой болуш керек. Мына Россиянын президентин карасаңар, аял киши Кузнецова беле? Ооба, Анна Кузнецова. Жок дегенде бир топ балдардын энеси экен, ал жакшы билген, түшүнгөн киши катары алып барып атат ишинчи. Жок деген 3 ай 4 айда бир жолу президент менен жолугуп атат. Закон менен да бекитилген, жобосу дагы бар, президентке доклад жазып атат. Ал кишинин жазганын, сунуштарын, кайрылууларын бүт мамлекеттик эмес, даже коммерциялык структуралар карап жооп бергенге тиешелүү.
балдардын укугун колдобосок, коргобосок, балдардын келечегибиз деп айтканыбыз менен балдардын келечегине улуулар балта чапкандар жоопко тартылбаса, эч кандай бизде келечек болбой калат. Жана Анна Кузнецова Сирияга адашып кеткендердин балдарын чоң самолет менен алып келип кайтарып атканын мен өз көзүм менен көрдүм. Мисалы, ошол жумушта сиз да туркап жүрөсүз, сизге окшош киши барса, сиз журналисттик жактан иликтейсиз, ошол эле детдомдо, ошол эле тиги мисалы бизде ата энеси мигрант болуп кетип, балдарын тиги чоң ата тайтыларын таштап коюп, туугандарын таштап коюп, кандай зордук зомбулукка. Даже 2 жашар кичинекей бала өлүп кала аздабады беле, тамеки басып тиги дядясы аны зордук кылганда тиги аял карап турганда ошолорчу. Кандай болот ошолордун эми? Ден соолугу бүт бузулбады, өмүр жашыгандай болот, билим алышкандай болот. Бизде ташталып калбадыбы балдардын келечегичи? Курсагы токту жөн эле коюңуз. Канчалык кыйноолордон өтүп калды ошол балдарчы. Анан балдардын укугун колдобосок, балдардын келечеги болбосо, келечек биз дагы өтөбүз. Анан биздин артыбызда урпактар татыктуу кыргыздын туусун жер бериде турган жаштардын келечегин түптөп албасак болбойт. Ошол келечекке балта чапкандар сөзсүз жоопко тартылыш керек. Алар милдеттендириши керек, ата энени дагы милдеттендириш керек. Баланы жараттыңбы сен? Карабын. Сен балаң 18ге чыгып, бутуна туруп, илимдүү болгонго чейин сен жоопкерчилик сенде деп. Балдарды дагы ошондой үйрөтүш керек. Ата энеңди багасың арканда деп. Бул мойнуңдагы парыз. Бакты келсиң, үйлүү болосуң, аял алып, анан ата энеңди багасың. Мойнуңдагы 3 парызынан кутулушуң керек деп. Ушул тескей турган бизде структура болбой келген. Эми азыркы конституция боюнча бул Садыр Жапаровдун администрациясынын алдында ошо балдардын укугу боюнча омбудсмен болуш керек. Ал омбудсмен ушул саясатты алып барыш керек деп эсептейм. Турете сага сизге чоң рахмат. Мен жыйынтыктай берейин ага, эфирибизди. Урматтуу достор, азыр деген ушул Кумтөр боюнча Кубанычбек Сатинчиевич Исабеков агай өзүнүн билгенин, ой пикирин айтты. Азыркы кырдаалга жараша өзүнүн баасын берди. Себеби Кубанычбек Сатинчиевич агай Кыргызстандагы Кумтөр боюнча билген, эң жакшы билген адам катары эсептелинет. Аны деген көпчүлүк саясатчылар моюндаган. Азыр мынау Азат Касымов деген жазып атат да, бул киши Кумтөр боюнча 2009-жылы түзүлгөн келишимди колдоп, мактап, жактап, Бакиевке баатыр намын бериш керек деп жүрбөдү беле, анан кантип ишенсе болот ушундай адамдарга деп жазыптыр. Азат Касымов азыр түз эфирде, мурунку түз эфирде көрсөңүз, ушул сиз айтып аткан маселеге Кубанычбек Сатинчиевич агай жооп берди. Бакиевке баатыр намын бериш керек деген маселе боюнча өзүнүн оюн айтты. Ушул 2009-жылкы Жогорку Кеңештин жогорку трибунасынан чыгып сүйлөгөн пикирин азыр чечмелеп, майдалап айтып берди. Анан кийин деген менин түз эфиримди көрбөсөңөр, бөлүшпөсөңөр, ой пикир жазбасаңар, таратышпасаңар, кунт коюп укпасаңар, күтүп көрбөсөңөр, ушундай түшүнүксүз суроолорду бере бересиңер дагы, ар ким өзүнүн оюн жазып, кыйын боло бересиңер, диванда отуруп алып. Буга чейин дагы бир KG Болот беле, мен азыр түз эфиримде көрүп аткан ошол KG Болот деген аккаунттун ээсине жооп, атыңыз ким экенин билбейм, Болотпу мен билбейм, бирок деген сиз деген атайын Алтынай Арстанбекова, элдик журналист деген мени колдогон группага Кубанычбек Сатинчиевич Исабеков агайдын 2009-жылы ошол Жогорку Кеңештин жогорку трибунасынан Бакиевке баатыр намын бериш керек деген сөзүн атайын группага жүктөп, мага суроо бериптирсиз. Мен аны агайга жолдодум, даректеп жөнөтүп бердим. Агай, сиздин ушул сөзүңүз боюнча мага мени белгилеп жазышыптыр, ушул маселе боюнча жооп берип коесузбу деп сурансам, агай макул деп ошого интервьюга чакырды. KG Болот Кубанычбек Сатинчиевич агай сиздин сурооңузга жооп берди. Андан сырткары Кубанычбек Сатинчиевич агай былтыры пандемия маалында эки тараптуу пневмония менен ооруп калып, ал өтүшүп кетип,
баягы мурунку ооруларды козгогон экен, ошон үчүн көзүнөн операция болуп, көзүнө суу толуп, көзүнөн операция болуп, Кыргызстанда ошол көз доктурларынын күчү жетпей калгандыгына байланыштуу чет өлкөгө барып көзүнөн операция болуп жүргөн. Андан кийин деген кулагы ооруп, кулагынан операция болуптур. Кече жакында ошол 2 күн болуптур келгенине Кыргызстанга. Чет өлкөдө кулагынан көзүнөн операция болуп, ковидтен улам, пневмониядан улам, башка оорулар күчөп кетип, аргасыздан операция кылганга туура келиптир да, мажбур болуштур. Ошондуктан азыр 2 кулагын байлап, анан баягы көзүнө күч келип, көзүнөн суу агып атканда, ошол көзүнө операция жасагандыктан көзү шишип, өзү айтты го агай. Операция столдо жатканда ошол аркы жакка кетип аткан экен да, өлүм менен өмүрдүн ортосундагы моментте баягы жүрөгү токтоп калайын дегенде, жүрөгүн иштетиш үчүн аябай күч колдонуп, жүрөгүн иштеткенге дарыгерлер аракет кылган экен. Ошондуктан денемдин баардыгы көк ала, көзүм көк ала, кулагым операция болгон. Ошондуктан мен байлап алып жүрөм деп айтып атат. Ошону айтып атса дагы көзү сокур эмес да деген мындай бир одоно сөздү айтып атасыңар да, орой сөздөрдү жазып атасыңар да. Ушул сиздердин жазганыңыздар кыргыздын менталитетине туура келеби? Ушул сиздердин жазганыңыздар адамдык касиетке туура келеби? Эмне үчүн билбей туруп, эмне үчүн укпай туруп, көңүл бурбай туруп, аягына чейин сабыр менен аягына чейин түз эфирди көрбөй туруп, ары кимиңиздер мындай жаман сөздөрдү жазасыздар. Мен Кубанычбек Сатимдиевич агайды интервью бергенге мажбурлаган себеби, уже KG Bolt деген аккаунттун ээси мага ошол агайдын 2009-жылы жогорку кеңеште сүйлөгөн сөзүн жөнөтүп, атайын мени белгилеп мага суроо бергендигинен, агай ушинтип мага атайын жөнөтүшүптүр, ушу суроого жооп берип коесузбу деп, мен агайды айыгайын дегенине болбой, койбой жооп бериңиз деп бүгүн интервью алып атам. 2 күн мурун агай чет өлкөдөн келди операциядан. Бул биринчи, экинчиден Кумтөр боюнча агай эч качан кайдыгер болгон эмес. Азыр деген түз эфирде бирөө жазып атат. Эмне үчүн дайым эле ушул кишиден, бул кишиден дейт, бул киши деп жазып атат. Бул кишиден ар дайым интервью ала бересиз депчи. Бул кишиден мен интервью ала берем. Бүгүн алам, эртең алам, дагы алам. Себеби бул кишинин позициясы мага жагат. Бул киши эч качан кайдыгер болгон эмес. Бул киши деген дайыма чындыкты сүйлөгөн. Бул киши деген кыргыз элине көп жакшы иштерди жасаган. Кайсылар? Вице-спикер болуп турганда жогорку кеңештеги жанагы журналисттердин кирген кийип келген формасы жөнүндө дресс-кодду киргизген киши ушул киши болгон. Себеби дегенде мен билем, биз журналисттер жумушка кандай джинсы футболка менен келсек, ошол боюнча жогорку кеңешке кете берет элек. Барып ошол жактан материал даярдайт элек. Анан сөзсүз түрдө баягындай классикалык стилдеги кийимдерди кийип келсин деген норманы ушул агай вице-спикер болуп турган маалда ушул агай киргизген. Мен колдойм, себеби дегенде жогорку кеңеште бул деген эң жогорку орган, мамлекетти башкарган орган, ал жакта көзгө жагымдуу кийимдерди кийишибиз керек. Биз деген джинсы кийип алып, ал джинсы дагы моданын аркасынан ээрчиген кыздар, журналист кыздар бар да, тизеси оюлган жыртык джинсыларды кийип барышат. Анан кийин деген көзгө анча жакпаган футболкаларды кийишет, көкүрөктөрү ачык футболкаларды кийген моменттерди мен өз көзүм менен көргөм. Кып-кызыл, кып-кыска көйнөктөрдү кийип барган журналист кыздарды көргөм. Ошондуктан ошол дресс-кодду мен колдогом. Азыр ошол дресс-коддун негизинде биз барганда классикалык стилдеги кийимдерди кийип, анан парламентке барып, ошол жакта материал даярдап калганбыз. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол парламенттеги депутаттардын билим деңгээлин, дүйнө таанымын, кругозорун кеңейтиш үчүн Кубанычбек Сатимдиевич агай эл аралык уюмдар менен иштешип, тренингтерди өткөргөн депутаттарга. Чет өлкөгө барганда өзүн кандай алып туруш керек, жанагы көзөмөлдөөчү орган, көзөмөлдөөчү функциясы бар, парламенттин көзөмөлдөөчү функциясы бар. Парламенттин депутаттары өздөрү демилге көтөрүп, өздөрү жазган мыйзамдын иштешин, элге таралышын,
ошону иштеп кетишин камсыздаш үчүн көзөмөлдөөчү функциясын күчөтүүдө тренингтерди уюштуруп, ошол тренингке барып депутаттын өзүнүн депутаттык милдетин түшүндүргөн көп иш чараларды аткарган агай. Анын үстүнө ошол мына азыр эле айтып кеттик. Мындан мурунку сеферде да айтып кеттик. Кубанычбек Сайтминдиевич агай 50ден ашып кетти. 50 жолудан ашык Кумтөрдү сотко берген адам. 50% эмес. 50 жолу Кумтөрдүн үстүнөн арыз жазып, Кумтөр менен соттошкон адам. Бир жазылган арызда канча соттук процесстер болот, аны өзүңүздөр билесиңиздер. Аябай көп процесстер болот. Улам жылып отуруп, улам кошумча алымжа менен такташып отуруп, ошол көптөгөн соттук процесстерден кийин анан бир арыз жазылган бир соттук иш аягына чыгат да. 50 жолу арыз жазып, 50ден ашып кетиптир. Агай өзү дагы 50ден ашып кетти, 53-54 болуп кеттиби? Өзү дагы айтып атат. Ошол 50 жолудан ашык арыздарды жазып, Кумтөр менен соттошкон далай соттук процесстер бар. Мен эсимде бар. Мен 1997-жылы журналистикага келдим. Ошондо деген ушул 2005-жылдан баштап 2010-жылга чейин болуш керек, же андан кийинчерээк бекен. Ошондо мен неме кылганмын? Кубанычбек Сайтминдиевич Кумтөр менен соттошуп атканда мен сот процесстерин тарткан журналист болчумун. Мен КТР Алатоодо иштейт болчумун. Ошол сот процесстерине барып, Кубанычбек Сайтминдиевич агайдын Кумтөрдү сотко берип, ошол сот процесстерине сүйлөгөн сөздөрүн, сот процесстерден кийин чакырып алып, суроо берип, мен далай маалыматтарды, материалдарды даярдап жүргөнмүн. Мен бул кишини көп жылдан бери тааныйм. Ошондуктан мен бул кишинин позициясын колдойм. Эч качан кайдыгер эмес. Өзгөчө кыргыз элинин өнүгүүсүнө, Кумтөр маселеси боюнча кайдыгер эместигин билдирип, ар дайым өзүнүн билген маалыматын элге жеткирип жүрөт да. Анан ошончо журналисттердин ичинен мени тандап, мен интервью сураганда баш тартпай, мен аркылуу элге өзүнүн билген маалыматын жеткирген үчүн мен агайды сыйлайм, терең урматтайм. Анан ар бир учурда ошол Исабековду мамлекеттик каналдардан чыгарбагыла деген дагы мындай буйруктар бар экен да, болгон экен да. Ошондуктан ошончо мамлекеттик каналдар турса, алар Исабековдун билген маалыматын, чындыгын элге жеткизгенди каалабагандыктан мени көз карандысыз журналист катары агай эч качан менден баш тартпайт, эч качан жок дебейт. Мен ар дайым суранганда интервью берип, болгон чындыктын баарын айтат. Менин өзүмдүн позициям ошол, элге болгон чындыкты жеткирейин деп жүрөм да. Элге болгон маалыматты мен жеткирейин деп жүрөм. Билгенимди башка саясатчылардын элдин билгенин элге жеткирип, акты ак, караны кара дегенге мен аябай аракет кылып жүрөм. Ошондой эле инсан бул Кубанычбек Сайтминдиевич Исабеков агай. Ошондуктан мен агайдан интервью алдым. Бир эмес, бүгүн 2 жолу түз эфирге чыгып атам. Кийин дагы интервью ала берем. Себеби дегенде, бул киши 2005-жылдан бери саясатта жүрөт. Саясатта жүрөт, кимдин ким экенин жакшы билет. 2005-жылга 2005-жылдан баштап бүт саясий окуяларды билет. Ким күнөөлүү, ким кандай иш аракеттер кылган, ким кандай өзүн алып жүргөн. 2010-жылы Ош окуясында 7 апрелде ким кандай алып жүргөн, өзүн кандай мыйзамсыздарга барган, кылмыштарга барган, ким мыйзам менен эсептешпей койгон, бардыгын билет. Ошондуктан агайдан интервью алган бул деген өтө бир мындай элге пайда нерсе деп эсептейм. Бардыгын билет, кимдин ким экенин айтат, элге кимдин ким экенин жеткизген, билдирген адам катары эсептейм. Анан Кумтөр боюнча баягы комиссиянын жетекчиси алмашпадыбы, азыр эле айтып кетти. Ошол Кумтөр боюнча, Кумтөрдүн ишмердигин текшерген комиссиянын жетекчилигине агай ошол немени көрсөтүп атат. Альч Сарбаев, Эдеткан Шеримкулов агайларды көрсөтүп атат. А мен Кубанычбек Сайтминдиевич агайдын өзүн сунуштамакмын. Үмүтүм бар эле ушул агайды чакырып, комиссияны жетектетет деген үмүтүм бар эле. Бирок деген баягы бул киши деген көп учурда дайыма чындыкты айтып коет да. Мага ошо чындыкты бетке айтып коюп, жаман көрүнүп отура беребиз. Ошондуктан бул кишини Кумтөр боюнча элге аки чүкүсүнөн бери бардыгын элге жеткизип коет, элге айтып деп коет деген коркунуч болду, мен билбейм. Иши кылса
Кумтөр боюнча комиссияга агайдын талапкерлиги негедир каралган жок. Тилекке каршы каралып, агайды эми жок дегенде мүчө кылып, бирок төрагалыкты берсе жакшы болмок. Ошондо деген мен агай менен иштешип, комиссиянын ар бир кадамын элге ачык, айкын, түз эфирде көрсөткөнгө аракет кылат элем. Мен агайга айтат элем, агай, сиз ошол жердесизби? Кумтөрдү элге ачык көрсөтөлү деп, агай эч качан жок дебейт эле. Кеттик алтынай баралы, бүт болгон нерсени баарын элге айталы деп. Мисалы үчүн деген кыргыз жарандарынын көбү эле эч ким эл билбейт. Кумтөрдө эмне болуп атканын, кандай фирмалар, кандай компаниялар, канча желип атат, канча алтын кетип атат, алтын менен кошо канча жерди казсаң эле бир эле алтын чыкпайт да. Жерди казсаң алтын чыгат, күмүш чыгат, жез, вольфрам, иши болсо Менделеевдин таблицасындагы бүт бардык кен байлыктар Кыргызстанда бар. Ошонун бардыгы чыгат. Ошону булар эмне кылып атат? Кумтөр эмне кылып атат? Канча күмүш алып кетти алтын менен кошо. Келишинде алтын эле алынат деп жазылып турбайбы? Ана эмне жерди казып туруп, алтынды алып туруп, күмүштү ыргытып, же болбосо жезди, вольфрамды ыргытып жүрүп атабы? Андай кылган жок болсо керек. Ошондуктан Кумтөрдүн комиссиянын төрагасы Кубанычбек Сайтмиев агай болсо, мен агайдын жанында жүрүп, ар бир кеңешин, заседаниялар бар го, отурумдарын, ар бир отурумда сүйлөгөн сөздөрүн, ар бир кадамдарын бүт баарын түз эфирде элге чемжикеде чагып, көрсөтүп, түз эфирде айтып бермекмин. Ошондо ар бир жаран, Кыргызстандагы жаран, Кумтөрдөгү алтынды ташып кетип аткандан сырткары дагы толтура мыйзам бузууларга күбө болмок, толтура маалыматтарды алмак, Кумтөрдө өзү иштеген адамдай бар жоктун баарын билип калмак деп ойлойм. Тилекке каршы андай болбоду. Ага деле, мен деле, агай деле эч кимди жүткөнгөн жокпуз, бирок деген бул сөз айтылыш керек болчу. Урматтуу достор, аягына чейин түз эфирде көргөнүңүздөргө сиздерге чоң рахмат айтам, терең ыраазымын. Ушул түз эфирде бөлүшүп коюңуздар, себеби дегенде бийликке, элге маалымат жетиш керек. Анан баягы өлүм жазасы боюнча айтып кетти. Орусча айтканда уполномоченный по правам ребенка при президенте Кыргызской республики деп бул институт, жаңы конституцияга киргизилди. Менин демилге менен киргизилди деп мактанып айта алам. Себеби дегенде Бекбосун Бөрүбашев агай менен жолукканда агайдан суранып кеттим да, агай, Кыргызстандагы Тохон Мамытов жетектеген Акыйкатчы омбудсмен институту балдардын укугу менен күрөшпөй атат, балдардын укугун коргобой атат, балдарга көңүл бурулбай атат. Качан көрсөң зордукталган жаш бала, өлтүрүлгөн наристе, тууган уругунан токмоктолгон наристе, мигранттар тияка кеткенде өгөй атасынан чоң ата керек болсо тайнатай атасынан өзүнүн бир тууган апасынын сиңдиси же болсо межесинен токмок жеген балдарды көрүп мен аналитика жазганмын да. Казакстандагы педофилдерге болгон жазаны күчөткөн аякта деген химиялык кастрация болот экен, баягы химиялык жактан бычат экен. Мен аны жаздым, анан Россиянын мисалын жаздым. Россияда ошол уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации деп аталат. Анна Кузнецова деп агай өзү айтып кетти. Анна Кузнецова деген 6 баланын энеси, жөнөкөй үй кожойкеси экен. Ошол аял киши азыр деген ошол уполномоченный по правам ребенканын жетекчиси болуп иштейт. Анан аябай көп жакшы жумуштарды аткарып атат. Ошол Сирияга Россиядан адашып кетип калган Россиянын жарандарын эми баягы атасына жооп бербейт, албетте ошол баланын укугун коргоп, Сирияга адашып кеткен үй бүлөлөрдүн балдарын кайра Россияга кайтаруу операцияларын жүргүзүп атканын мен ушул россиялык каналдардан көп көрүп калам. Эми бул жаңы конституцияга кирди. Менин идеям менен, менин аракетим менен ошол конституцияга кирип калгандыгына мен аябай сүйүнүп атам. Эми өзүм ошол өзүм айткандан кийин, өзүм аракет кылып конституцияга киргизгенден кийин жаңы редакцияга өзүм барып ошол балдардын укугун коргон омбудсмен болсомбу деген тилегим бар. Кудайдын буйруганы болор, мен болом, башкасы болобу, анда көрө жатарбыз. Ошондуктан ушул түз эфирде бөлүшүп коюңуздар, ой пикирлериңиздерди жазыңыздар. Башы таңылып, ачки тагылып турган Кубанычбек Сайтмиев агай жөнүндө жаман сөз жазбаңыздар. Себеби дегенде бул киши ооруп турган, операциядан кийин
денесинин баардыгы көгөрүп, могу кулактардын артында дагы операция издерин мага көрсөттү, мен көрдүм. Көзүнөн ошол ковидтен кийин пневмония менен ооруган былтыр агай. Пневмония күчүп аткан маалда, пандемиянын күчүп аткан маалында. Ошондон кийин анан баягы өтүшүп кетип, көзүнөн суу агып, кулагы укпай калып, ушинтип ооругандан анан операция кылганга аргасыз болуп, ошол операциядан кийинки акыбалы менен бүгүн менин суроом менен, менин суранышым менен бүгүн эфирге чыгып, менин суроолорума жооп берди. Сиздерге чоң рахмат. Түз эфирде бөлүшүп коюңуздар, ой пикир жазыңыздар. Анан менин түз эфирлеримди ар дайым күтүп көрүүңүздөрдү суранам. Себеби дегенде мен жөнөкөй ойноп түз эфирге чыкпайм. Элдин көйгөйүн чыгарам, элге керектүү маселени чыгарам. Эл ооруган көйгөйдү, коомго керек болгон проблемаларды түз эфирге алып чыгам. Ар түрдүү тагдырлар башынан өткөрүп аткан жарандар менин эфириме келип чыгышат. Анан качан эфирге чыгам мен билбейм, бирок деген ушул биринчи жолу сүйлөшүп проблемасын өзүм түшүнгөндөн кийин анан ошол адамдын проблемасын айтып түз эфирге чыгам. Андан сырткары жанагы мыйзамсыз өкүмдөрдү, туура эмес чечимдерди чыгарган сот системасына мен согуш ачканмын, каршы турганга. Ар биринин ошол туура эмес чечимдерди, мыйзамсыз өкүмдөрдү чыгарган соттордун, судьялардын атын атап, шермендесин төгүп, элге кимдин ким экенин ачык көрсөткөн түз эфирлерин толтура, баягы адамдын укугун, жарандын укугун тебелеген, коргобой, кордогон укук коргоо органдары, милиция кызматкерлерине каршы согуш ачкам. Ошол согушта менин түз эфирлеримди көрүп, күтүп көрүп, мага жазылып, ой пикирлериңерди жазып, колдогон, сүрөгөн сөздөрүңөрдү жазсаңыздар, мен баягы канат байлап, ойду омкоруп, тоону томкоргонго даяр болот элем. Ошондой эле иштерди аткарып жүрөм. Анан бөлүшүп таратып койсоңуздар, менин максатым кайсы бир жерде бир жарандын укугу тебеленип атса, мыйзам бузулуп атса, жаранды шыркыратып, чындык тебеленип атса, мен ошону коомго жеткириш менин максатым. Ошол максатта көз карандысыздыкты тандап алганмын. Мага эч ким айлык төлөбөйт, командировочный эч ким бербейт, бензин куюп бербейт, тамак аш бербейт, айлык төлөбөйт. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша эмгек акымды берсе, чыгарып эле жүрөм. Бербегендерди деле чыгарып жүргөн учурларым аябай көп. Аны деген менин эфириме чыккан адамдар өздөрү тастыктап айтышаар. Түз эфир аяктады. Аягына чейин мени көргөнүңүздөргө сиздерге чоң рахмат айтам. Ой пикирлерди жазыңыздар, таратышып, бөлүшүп коюңуздар. Себеби дегенде азыр өлүм жазасы боюнча педофилдерге, наристени зортуктаган, бир тууган ата-энесин өлтүргөн баягы мыкаачы кылмышкерлер боюнча өлүм жазасын киргизүү сунушу айтылды. Андан сырткары баягы деңиз бөлтүрүк башкарган азыр кумтөрдөгү кырдаал боюнча кумтөрдүн маселесин аябай жакшы билген Кубанычбек Сатиндиевич Изабеков мырза өзүнүн баасын берди. Чоң рахмат. Кийинки түз эфирге чейин оорубаңыздар, аман туруңуздар, бири-бирибизден оолак болуп, эрежени сактап, масканы кийип, оорубайлы деген тилекти айткым келет. Чоң рахмат.